Дүйнөгө аты чыккан кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бүгүн туулган күнү. Көзү тирүү болгондо залкар жазуучу 91 жашка чыкмак. Жазуучунун туулган күнүнө арнап окуу жайыбыздын студенттик кеңеши жана клуб жетекчилери Атабейит мемориалдык комплексине барып зыярат кылып кайтышты. Алгач эстеликке гүл коюлуп, 1 мүнөттүк эскерүүдөн соң Айтматовдун элесине багышталып Куран окулду. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Кыргызды дүйнөгө тааныткан, таңазалаган ар бир адамды биз сыйлап, урматтап, аны эскерип туруу биз үчүн милдет. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө Атабейит мемориалдык комплексине келип, улуу атабызды эскерип, ошол атабыздын урматына Куран окуп жаткан учурубуз. Ошондой эле 1937-1938 жылдары сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп, жалган жала менен улутчул, эл душманы деп аталган 137 кыргыздын залкар, мамлекеттик жана маданий ишмерлери дагы эскерилди. Дал ушул репрессия курмандыктары түбөлүк жайылган жер Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Атабейит мемориалдык комплекси деп аталып калган. Биз азыр Чыңгыз Айтматовдун 1986 жылдан баштап өмүрүнүн аягына чейин жашаган үйүндө турабыз. Бул жер 2014 жылы үй-музей катарында ачылган. Бул жерден биз анын алган сыйлыктарын, белектерин, чогуу түшкөн сүрөттөрүн, өзүнүн колдонгон буюмдарын жана кол жазмаларын көрсөк болот.